Устаз илимге болгон кызыгуу өзүмө кантип алып келсем болот, эч эле кызыга албай жатам дейт. Түшүнбөй калган себептеби деген суроо экен. Илим тууралуу. Негизи илим Аллахтын нуру бул. Илимди Алла Таалам сүйгөн бендесине берет. Шуның үчүн алгыла биринчи. Илимди биринчи жолу адам өзүнүн жакшы ниети болуш керек. Пухта ниет болуш керек бекем. Илим алам деген. Биринчиси. Экинчиси дуа шарт. Дуа кылыш керек. Үчүнчүсү аракет. Болду үч эле нерсе. Өзүңдү ирадаң бекем болсун, ниетиң. Дуа кыл, аракет кыл. Аллах илим берет. Анан түшүнбөй жатам дейт. Бул илим башында түшүнбөйсүң. Бул барып түшүнө турган нерсе. Ошого мен түшүнбөй атам, менден алым чыкпайт окшойт, мен кары болбойт окшойм деп шайтан азгырып таштап койгула. Түшүнүңөрбү? Башында түшүнбөйсүң, кыйналасың, анан барып түшүнөсүң. Элдин баары да түшүнө бербейт. 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл окугандан акырын түшүнө баштайт. Ушундай нерсе, илим татаал нерсе. Ошон үчүн түшүнбөсөң да окуй бер. Иншалла бир күн Алла Таалам жүрөгүңдү ачса, акырын түшүнүп кетесиң. Бирок үч нерсени сөзсүз кылгыла. Не кылгыла? Ниетиңе бекем кылгыла, дуа кылгыла, аракет кылгыла. Иншалла Аллах субханаху таала пайдалуу илим берет.